15 бөлүм. Исраил падышасы Жаробамдын падышачылыгынын 27-жылында Жүйүт падышасы Амация уулу Азария такка отурду. Ал такка отурганда 16 жашта эле. Ал Иерусалимде 52 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жехолия, ал Иерусалимдик болчу. Ал атасы Амацияга окшоп, Теңирге жаккан иштерди кылды. Бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлердеги бутканаларда курмандык чалып, жыпар жыттуу зат түтүтүп жатты. Теңир падышаны жазалады. Ал өлөр күнүнө чейин пес оорусу менен ооруп, өзүнчө үйдө жашады. Падыша уулу Жотам болсо, падыша сарайын жана элди башкарды. Азария жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Азария ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгүн Дөөттүн шаарына, ата-бабаларынын жанына коюшту. Анын ордуна уулу Жотам такка отурду. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 38-жылында Исраилга Жаробам уулу Захария падыша болуп, Самарияда 6 ай падышачылык кылды. Ал аталарына окшоп, Теңирге жакпаган иштерди кылды. Исраилды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ага Жабес уулу Шалум чыккынчылык кылып, аны эл алдында өлтүрүп, анын ордуна такка отурду. Захария жөнүндө Исраил падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Теңирдин жеюга сенин уулдарың 4-муунга чейин Исраилдын тагында отурушат деп айткан сөзү аткарылды. Жабестин уулу Шалум Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 39-жылында такка отуруп, Самарияда 1 ай падышачылык кылды. Тирсалык Гадинин уулу Менахейим Самарияга келип, Жабес уулу Шалумду өлтүрүп, анын ордуна такка отурду. Шалум жөнүндө жана анын уюштурган чыккынчылыгы жөнүндө Исраил падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Шаар дарбазасын ачпагандыгы үчүн Менахейим Типсакты жана анда жашагандардын баарын, анын тегерек четин Тирсадан баштап кыйратты. Ал жердеги баардык кош бойлуу аялдардын курсагын жарды. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 39-жылында Исраилга Гади уулу Менахейим падыша болду. Ал Самарияда 10 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жакпаган иштерди кылды. Өмүрү өткөнчө Исраилды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Ошол учурда Ашур падышасы Пул Исраил жерине келди. Менахейим Пулду өзүнө тарапташ кылуу үчүн жана өзүнүн падышачылык бийлигин бекемдөө үчүн Пулга 1000 талант күмүш берди. Менахейим ал күмүштөрдү Ашур падышасына берүү үчүн Исраилдыктардын баардык бай адамдарынан алардын ар биринин 50 шекелден чогултуп алды. Ошентип Ашур падышасы артка кетти. Ал жерде калган жок. Менахейим жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө Исраил падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Менахейим ата-бабаларына кошулду. Анын ордуна уулу Пекахия такка отурду. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 50-жылында Менахейимдин уулу Пекахия Исраилга падыша болуп, Самарияда 2 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жакпаган иштерди кылды. Исраилды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Төрөсү Ремалия уулу Пеках ага чыккынчылык уюштуруп, Аргоп жана Ариер менен Гилаттык 50 киши менен аны падыша сарайында Самарияда өлтүрүп, анын ордуна такка отурду. Пекахия жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө Исраил падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Жүйүт падышасы Азариянын падышачылыгынын 52-жылында Ремалия уулу Пеках Исраилга падыша болуп, Самарияда 20 жыл падышачылык кылды. Ал Теңирге жакпаган иштерди кылды. Исраилды күнөөгө батырган Небат уулу Жаробамдын күнөөлөрүн кылганын токтоткон жок. Исраил падышасы Пекахтын убагында Ашур падышасы Тиглат-Пилессер келип, Ионду, Абел-Бейт Маакты, Жаноахты, Кедешти, Хатсорду, Гилатты жана Галилеяны, Напталынын бүт жерин басып алып, аларды Ашурга көчүрүп кетти. Ошондо Эйла уулу Ошия, Ремалия уулу Пекахка чыккынчылык уюштуруп, аны өлтүрүп, Узия уулу Жотамдын падышачылыгынын 20-жылында анын ордуна такка отурду.
Пеках жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө Ысрайыл падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Ысрайыл падышасы Ремалия уулу Пекахтын падышачылыгынын 2-жылында Жүйүт падышасы Узиянын уулу Жотам такка отурду. Ал такка отурганда 25 жашта эле. Ал Иерусалимде 16 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жеруша, ал Садоктун кызы болчу. Ал атасы Узияга окшоп теңирге жаккан иштерди кылды. Бийик жерлердеги бутканалар жок кылынган жок. Эл дагы эле бийик жерлердеги бутканаларда курмандык чалып, жыпар жыттуу зат түтөтүп жатты. Жотам теңир үйүнүн жогорку дарбазасын тургузду. Жотам жөнүндө жана анын кылган баардык иштери жөнүндө Жүйүт падышаларынын тарых китебинде баяндалып жазылган. Ошол күндөрү теңир Сирия падышасы Ретсинде жана Ремалия уулу Пекахты Жүйүткө каршы жиберип турду. Жотам ата-бабаларына кошулду. Анын сөөгү ата-бабаларынын жанына атасы Дөөттүн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Ахаз такка отурду.